Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен Момбеков Рыскелди Чыныбекович, Жогорку Кеңеш депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеринди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карасындыгын коргоого ант беремин. Жогорку Кеңешке Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тизмеси менен депутат болуп шайланганга чейин Рыскелди Момбеков саясий кыймылдардын таштак жолун басып келгендиктенби? Жогорку Кеңештин трибунасын сыйлап, саясий маданияттуулугун көрсөтө алган. Шайлоодогу ыплас, адилетсиз шайлоолор биздин Кара Бура элинин көтөрүлүп, ошо ак үйдүн алдына акыйкат издеп келип, 5 ай пикетте жүрдүк, митингде жүрдүк. Ошолордун арасында мен да бар болчумун, уюштуруучулардын бири болуп жүрүп, анан ошол күнүгө ошол жанагы бизди ошол жанагы акыйкат издеп келген пикетчилер кечинде журналисттер келет даган кийин сурашат, бүгүн эмне иш чара кылдыңар, эртең каяка чыгасыңар, бүгүн ким менен жолугасыңар, эртең эмне кыласыңар? Биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Сулайман Имамбаев менен жолугуштук, Болот Жанузаков менен жолугабыз, эртең ОБС менен жолугабыз деп ошол ак үйдүн алдына акцияга чыккандардын мындайча айтканда жанагы маалымат катчысы катары кызмат кылып жүрөрдүм да, күнүгө ошолор жөнүндө баягы азыр пресс-релиз деп коет го. Мен билбей эле ошондой маалыматтарды берип жүрүп, анан баардыгын таанып калышты да. 2000-жылдары республикада саясий партиялар жана кыймылдар тажрыйбалуу болуп калышканы менен айрым өкмөттүк эмес уюмдардын көлөкөсүндө калган учурлар да болду. Алардын лидерлери элге таанымал, бирок чечкиндүү кадам жасоого шарттары жок эле. Аларды карап туруп Рыскелди Момбеков саясатка башка жол менен баруу зарылдыгын сезди. Бирок кайсыл жол, кантип баруу керектигине жообу жок. Ошондо ал бийликке каяша айтчу трибуна, газета деп өзү интервью берип жүргөн газеталардын эшигин какты. Забира Бексултанан Исановада, Бакамбайда офиси бар эле. Ошол жакта штаттан тышкары кабарчы болуп жүрүп, анан штаттык кабарчы болуп калдым. Замира Бексултан өзү деле билген эмес, мен ал ойлоп жүрдү мени журналист, бүткөн бир журналист го депчи. Анан ошол бойдон жумушка кабыл алып, Гүлзина Кулсариева деген болчу, Наркас Муладжанов деген атактуу журналист, ошолор менен эр шаркак иштеп жүрүп, өзүм кантип журналист болуп кеткенин сезбей калдым. Кийин республикадан кийин Чолпонбек Абыкеевдин Алам газетинде иштеп калдым, редактордун орун басары болуп. Ал деле билбептир мен ошо кайсы тармактан келгеним, кайсы чөйрөдөн келгенимди. Ошол бойдон ал жакта иштеп жүрдүм. Кийин өзүм Бабырбек Жээнбеков менен Аяш ата менен биргеликте Алиби газетин ачтык, анан ачык саясат, анан ошентип жүрүп, билинбей эле мен 15 жылдан ашык ошо журналистика тармагында жүрөдүм. Ошо 2000-жылы шайлоолордун шарданы менен мен журналист болуп кетти, ошол тармакка кирип кеттим. Анан ошол кезде келинчегим аябай эле коркуп жүрдү. Ошо жөн эле койчу саясатымды, мен балдар менен жетим калтырайын деп атасыңбы? Тойдум мен саясатка, койчу, жөн эле жашайлычы, эл катары эле. Деги айылга кетсек, айылга эле кетеличи. Ачык отурсак дагы жаныбызды агылып жашайлычы. Сени өлтүрүп коет деп. Ал экөөбүз үйдөн урушабыз. Анан ага экөөбүз, келинчегим экөөбүз кырылышып атыр. Эртесинен келип отурган ошо бугумдун баарын гест аркылуу чыгарам. Чын айтканда, мен турмушта бышып аткан мен үчүн өмүр менен өлүмдүн айырмасы деле жок. Бир гана Кудайдан коркчумун, башка эч нерседен коркчу эмесмин. Жаныңды сандыкка салсаң да алат. Жан сакчы деген деле жан сакчы эмес, ал чынында келгенде жан бакчы болот экен. Жардамчың деле жалганчы болуп чыгат экен. Бир гана Кудай ак ушу өлүм ак, бул чындык. Бир башка бир өлүм деп, анан өзүмдү өзүм баягы көзүмдү жумуп туруп эле мен эмнеден корком? Алар менен корксун да. Алар мени өлтүрөм деп, анан ошо мени өлтүргөндөн кийин кайта кийин кантип жооп берем деп ошодон корксун. Кудай бар. Атам апамдан 20 жаш улуу болгон. Атам рахмат болгор 40-тан ашканча баласыз перзентсиз өтүптүр. Анан ошо мечитте шайык болуп отуруп, кечкериле намаздан 5 мал намаз окуйт, 5 мал намаздан 5 мал дуа айтат. Ошо жараткан Алла, ошо бу жарыкты табага перзент берсең, ошол кимдин баласы, Чыныбектин баласы деген атын угуп өлсөм, арманым жок эле. Ошо мен балам сәл бейбашыраак болсо, шок болсо, кимдин баласы, баягы Чыныбектин баласы деген ат айылда угуп турса жакшы болор деп арман кылып жүрчү экен. Анан атам 9 жолу үйлөнүп перзент көрбөптүр. 10-чу айылдан 10 бала көрөт. Апам 10ду төрөптүр. Ошо алдыларынкылардын баардыгы кыз болуп төрөлөт. Зууракан болот, анан жаңылсын деп жаңылкан коет, бурулсын деп бурулкан коет, уул болсун деп уулкан коет. Анан кийин 5 бала катары менен келебиз. Эсен келди, Дөөлөт келди, Ырыс келди. Анан эң кенжебиз Кенжакан деген кыз болгон. 5 бала 5 кыз болгонбуз. Ошо
атамдан. Анан эми турмушта атанын назарды бирөө көчөт экен, бир үйдөн бирөө чыгат деген туура экен да. Анан мен кичинемден ошо атама жакын болдум, ошо атам менен ээрчип, анан атам ошо дин кызматына жүргөндөн атамдын жолдош досторун баардыгы эле тең туштарын баардыгы ошо намаз окуган, ыйман жолунда жүргөн адамдар болчу. Анан батасын көп берди. Анан ошо баталарды арбын алдым го дейм. Кийин ошо атам көп айтар эле да, көрсө ошолордун баардыгын азыр атамдын ар бир айткан бала кезде сөздөрүн айтып отурсам, бүгүнкү күндөгү турмуштагы чындыктар экен да. Кара башың кара жерди багат, кадырың калың элди багат десе, мен бул сөзгө түшүнчү эмесмин. Бул эмне деген маанидеги сөз деп койсоң, а көрсө бул турмуштагы эле ушу бабалардын айтып келген сөз экен да. Өкүнгөн күндөрүм бул өзгөчө эле өкүнгөндөрүм ошо шайлоодо жүрүп ошо өкүнгөнүм ушул нерсе болду. Шайлоодо жүрүп ошол элди туура жолго үгүттөй албай койгонума, анан элдердин акчага сатылып, сенин сөзүңдү талада калып, баягы асфальтка куйулган суудай болуп сиңбей калганына, саясаттагы мен өзүм эмес, ошо менин сөзүм жетпей калганын өкүнөм. Көп нерсе ошо менин сөзүм өтпөй калганын өкүнөм. Бир чети мага оор. Ушунча 20 киши келип, 30 киши келип туруп арыз арманымды айтат. Кээ бирлердер ушунчалык кабинетте отуруп алып ыйлайт, ал менен кошулуп мен да ыйлайм. Кээ бир кишилер ушундай чындыкка жетпей, баласы түрмөдө жатканын, өзү ушундай оор акалда калганын анан айтып, айнекти карап мүңкүрөп ыйлаганда айлам таппай тура албай, кошелегимден акча издеп, ушинтип кантип ушунун көңүлүн жасап, кантип ушунга жардам берсем ушундай кылып деп алапайым таппай калып, анан ыйлабаңыз, мен жардам берем, мен азыр министрге чалам деп, анан ошол тиешелүү министрлик болобу, сот болобу, прокурор болобу, налог болобу чалабай, мындай адам келип, ушинтип көзү жашын төгүп ыйлап атат. Ушуга көңүл буруп койбой, эмне үчүн бизге жөнөттүңөр? Ушуну чечип берип койбойсуңарбы? Мен азыр жөнөтөм, сен кабыл алып туруп маселени чечип бересиң. Болбосо мен жогорку сотто кыйкырганга чейин барат, кээ бирде сөгүшкөнгө чейин барат. Анан ошол кишиге жөнөтүп, анан бир айдан кийин ошол киши келип, баягы ыйлап аткан киши келип алып туруп кучактап ыйлап, бетимен өп, рахмат айлам кетейин балам, баягы маселем чечилди дегенде, ошол кишинин маселесин чечип берген үчүн мен өзүмдү бактылуу сезип, ушу мен да депутат болуп ушу бирөөдүн маселесин чечип деп туруп, анан кабинеттин жабы алып, анан көк түтүндү быркыратып коюп туруп, анан өзүм жашоого ыраазы болуп туруп, ох деп жеңилдей чөм. Буга чейин эгемендик алгандан бери медицина тармагында канча реформалар жасалган болсо, бири дагы ишке ашкан эмес, бири дагы натыйжа берген эмес. Бул Момбековдун актысы эмес, бул турмуштун фактысы. Манас деген программаны алып келдиңер, эмнени өзгөрттүңөр? Фаптарды жайнаттыңар. Маселе чечилген жок. Ооругандар көбөйгөндөн көбөйүп атат. Андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер деп дагы бир гранттар менен дагы бир программаны алып келдиңер, кооперировать этип. Эмне кылдыңар? Эмне кылдыңар? Эчтеке болгон жок адамдар. Гинекологду уролог кылдыңар. Невропатологду мамолог кылдыңар. Стоматологду сексопатолог кылдыңар. Башка эмне? Элдин азыр эки эле диагнозу бар. Талаадан өлсөң арактан өлдү дейт, больницадан өлсөң рактан өлдү дейт. Болду. Башка жок. Жана Каныбек Капашев айтып кетпеди. Туура нерсени айтты. Эч кандай программанын кереги жок элге. Элге келе программа керек. Ден соолугу чың болуш үчүн. Ак халачандардын айлыгын көбөйткүлө, бейтаптарга оорукананы көбөйткүлө. Болду. Эл өзү эле оңолуп кетет. А силер оңой иштеп, тескерче тонуп атсыңар. Кайсы программа ишке ашты? Мына Алтынай Сейитбекова менен өткөн Талас областына сапарыбызга барып келдик. 300 орунду 85-жылы салынган 3 кабаттуу больница, оорукана турат. Министр билбейт, барган эмес. А биз жаңы больница сала албай атабыз. А эски больница турат. Тонолуп атат. А буларга реформа, программа, акча. Бул программа таза коомго 40 кадам деген программаны алканда кабыл алган, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Мен ошол мурунку өкмөт алып келген бул таза коомго 40 кадамда. Кыргыздар. Кыргызда 40 деген санга өзүнчө аяр мамиле жасайт. Мусулманчылыкта да, кыргызда да. Адам өлгөндөн кийин 40 күндөн кийин ашын берет. Сөөгүктү жерге бергенден кийин 40 кадам баскандан кийин Куран окуйт.
чечендер жакындар өсө 40 күнгө чейин сакал бурутун албайт. Кыргыздарда каада салтты кастарлап 40 жашын белгилебейт. Кырсыктап калам деп. Бул кызык сан эмес, бул кырсык сан. Мына 40 кадам деп программа алды. Эмне болду? Ошонун башында турган өкмөт эмне болду? Кырсыктадыбы? Кырсыктады. Чындык бекен? Чындык экен. Ошол 40 кадамды алып барган өкмөттө бирөө калдыбы? Бүт тазаланды, же болбосо жазаланды. Жанагы $600 ачкычты көргөзүп койгулачы, мен көрүндүгүн берейин. Вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Бүгүнкү күндө тесттеги авария эмес, тесттеги афера элге кызык. Аварияны унутуп койгон, жутуп койгон, үшүгөн унутуп койгон эбак эле. Бирок жанагы $600 отвертка менен кычкачты унута албайт. 2017 жылдын октябрь айына белгиленген президенттик шайлоо Талас областында өзгөчө кырдаалды түзөөрү белгилүү болчу. Президенттикке талапкерликке таластык жигит чыкты. Социал-демократтар мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көтөрүштү. Таласта социал-демократиялык партиядан Ырыскелди Момбеков жана анын канатташтары гана бар эле. 2015 жылы депутаттыкка аттанганда ушул жерге келип айылымдын элин батасын алганда негизги мени ошол силер колдоп, Кудай буйруп, эгер мен депутат болуп калсам, менин эң негизги биринчи кезектеги аткара турган ишим бул мыйзам жазуу эмес, мен ошол Чыңгыз Төрөкуловичтен ушул жердеги ордосун салуу менин негизги депутаттык максатым, жана силердин наказыңар болот деп убадамды бергенде ошондо эл мени айылдаштарым аябай чоң добуш менен колдоп беришкен. Депутат болгондо биринчи көтөргөн маселе мен ошол Чыңгыз ордосуна көңүл бөлүп, анан каражат белдирүү алкагында жүрдүм. Тилекке каршы биринчи жылдаркы натыйжа болбоду, анткени бюджет бекитилип калып, менин ошо Чыңгыз ордо куруу боюнча демилгем көмүскөдө калып калды. Кийинки жылы 2016 жылы Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болуп келгенде биринчи жолу ошол кишини менен сүйлөшүп отуруп, анан ошо 90 жылдык болот, ошо 90 жылдыктын алкагында ошол айылда бир ордо курсам деген ниетим бар эле десем, анан айтты, мен буну киргизип берем, каржылап беребиз деп туруп 20 миллион сом акча бөлүп берди 2017 жылы. Анан 2017 жылы токтом чыгарды, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын эл аралык мааниде белгилейбиз деп. Анан болбой эле отуруп Сооронбай Шариповичти ошол шекер айылына алып келгенге аракет кылдым. Анан Сооронбай Шарипович өзү да айтып калды, мен Чыңгыз Төрөкулович менен сиздин демилгеңизди колдоп жатканым, мен ал киши менен 5 жыл бир комитетте отурсам, 5 жыл анын кабинетинде отурдум. Мындайча айтканда, мен 10 жыл ошол киши менен аралашып жүрдүм. Мен бул демилгеңди колдойм деп, анан менде сурап калды, бул демилге сендер эмнеге пайда болду деп. Мен демилге пайда болгону ошо Бишкектеги ошо жана апрель революциясынан кийин негизги эки чоң айкел тургузулду. Бул Айтматов менен Манас Атабасовго тургузулду. Анан ошо Таласта Манас Атабасовдун ордосу бар дагы, Чыңгыз Төрөкуловичтун ордосу жок болуп калганы мага мындай башкача бир касиет берип атат. Ошо бир эки атактуу адамдын борборду шаарыбыздын ортосунда, ордосунда айкели тургандан кийин ошо Таласта дагы экөөнүн тең ордосу болсо деген бир аруу тилектерге ошо ээрчип алып туруп, ошондон такыр кете албай койдум да. Ал эми 90 жылдыкка болгон даярдыктарды андан ары Сооронбай Шарипович өзү президент болуп, мен ошол жерге барып кеттиңиз, баягы убадаңызды бердиңиз, ал июнь айында келип туруп, ошо 20 миллионго мурунку өкмөт башчы болуп турган кезде 20 миллион берсе, өлкө башчысы болуп турган кезде дагы 48 миллион кошуп, 68 миллион сом акча каражат бөлүнүп, алгачкы иштер ошо башталып, тендерлер өткөрүлүп, ордонун пайдубалы жакын арада мындай иш жүзүнө ашырылып, ошонун ачылышына дагы өзү катышам деген убадасын берди.